Өзү мен билишимче сиздин жолуңуз мындай кызыктуу. Кандай бүлөдө төрөлгөнсүз? Бүлөөдөн десем, мисалы мен атам пенсионер, анан өзү МЧСте иштеген, пожарныйдачы. Пожарныйда иштеп, анан биринчи турмуш эмес, мен экинчи турмушундан, менин экинчи аялымдан жалгыз баламын. Негизи буга чейин менин өзүмдүн улуу байкем болгон, бирок ал жаш кезинде чарчап калган. Аны дагы апам кечирөө менен төрөгөн, мени дагы кечирөө менен төрөгөн 2 жолу. Наркоз алып, 2 жолу наркоз алып. 40 жашында төрөгөн апам мени. Көбүнчө ошол дарылар менен чоңойгонмун, анан эжемдер, апамдын туугандары болуп, общий чоңойтушкан да. Анткени биринчиден апам, ата-энем менен чоң байкемди жоготкон үчүн дагы мени жоготпош бир максат болгон десем болот да. Мына кадимкидей эме болгон экенсиз да, единственный шанс, единственный продолжение рода. Да. Вся надежда была на меня дегендей да. А биринчи аялынан атаңызда балдар Бар. 2 агам бар, 3 эжем бар, алар менен мамилебиз бар, сүйлөшүп турабыз. Атам өзү пожарныйда иштейт эле, Ошский районунда. Ошо пожарныйдын бул кабинети болсо, ошонун тушунда эле биз квартирада жашайт элек да. Анда дагы ошол кичинекей кезимде пожарный машинада ойноп, колумду сындырып, аздашып мындай кыйшык бүтүп калган. Мисалы колум мондай бүтүш керек да өзүчү, сөкчү. Меники мондой болуп бүтүп калган да.